Урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоо канчалык эме болбосун, өмүрүбүз кыска, күнүбүз өтө берет. Келиңиздер, ойлонолу да. Анан дагы бир көйгөй. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин." Ау кама кала саллаллаху алейхи вассалам. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Аллах деген сөз. Кул хуаллах, Аллах үстүндө турган сөз. Көрүп атасыңарбы ошо эме? Аллах. Бетиде Аллах бар экен. Алифин алып койсоң, алиф деген тамы лиллах. Дагы бир ламын алсаң лаху ал үчүн. Дагы бир ламын алып койсоң ху Аллаху. Пайгамбар ла яшрабул хамра хина яшрабуху ва муъмин дегени, аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Кантип иманы болбойт? Ху Аллах. Аллахнын ху исмини ху деп чыгараттан хуп жутуп ер. Жүрөгүндө иманы болбойт. Иман булутка окшоп үстүндө турат. Эгер өлсө имансыз өлүп калат. Ла ясриqu сариq хина ясриq ва хува муъмин. Уру бирөөдүн буюмун урдаган кезде иманы болбойт, иман ажырап кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам никесиз, сойкулук кылган, никесиз арам жолго барган адам зина кылган жерде иманы ажырап чыгып кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Имансыз өлсө жаназа буйрубайт. Жаназа буйрубаса мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт. Бу уурулуктан, зынадан, ичкиликтен алыс болуш керек. Мен жана мындай аксакалдар менен отурганда айтып, урматтуу мусулман бир тууган, мен ушундай юбилейде тарбия кылып, альхамдулилла, Кудайыма миң шүгүр. Мен арактын бир тамчысын көргөн жокмун. Арактын эжеси винону да көргөн жокмун. Сиңдиси пивону да көргөн жокмун. Тайжеси шампанды да көргөн жокмун. Булардын бир тамчысын даамын көргөн жокмун. Альхамдулилла. Аллахтан үмүт кылам, Аллахым өзүңдүн үйүңө келдим, өзүңдөн жалбарып суранарым, менден таркаган 7 пуштум, 7 урпагымда бул атың өчкүр арактын эже сиңдилердин даамын көрүп өтүп кетсин. Аракка кул болгондорду Аллах арактан куткарсын. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен арак ичкендерди телевизордон, көчөлөрдө көрүп жүрөм. Мен ойлоймун, мисалы силер да шашлык жесең, шашпай чайнап жейсиң. Жеп бүткөнгө кекирсең, жыты келсе приятный. Ошондойбу? Жакшы тамакты шашпаштан даамдап жейсиң, оозуңда көбүрөөк кармап. Арак ичкендерди карасаң, Аллахнын исми болгон ху деген Аллахнын исмini чыгарып туруп, жутуп ийет да көздү жумуп. Мен айтам, бул роса аччык окшойт, захар окшойт дейм да, бу аччык болобу? Аччык болот. Захар аччык окшойт деп ойлойм да. Аччык эмени жутат дагы, анан наскисин жуттап, хлебти жуттап, пияз жуттап. Эми кээ бир мусулмандар бар, 40ка кирген, 50ге кирген, 60ка кирген, 70ке кирген, 30га кирген, бир дуа кылгын десең дуа кыла албайт да. Бир бата кылгын десең дуа кыла албайт. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати ва кина азабан нар. Же бир дуа кыла албайт жөнөк эле. Аллахым балаларыма иман бер башка. Бирок кээ бирлерди карасаң тос айтса, айтып калат да, ой, жакшылык болсун, ийгилик болсун, жаңы жылды кантип тоссаң акыры ошондой болот экен. Келиңиздер, сен үчүн алып коет дейт. Сен бирөө үчүн алган жоксуң, сен нафсың үчүн алып атасың. Анан эми арак ичкендер, Куда каласа бу мешке келген жандар ичпейсиңер иншалла. Силер ичкендерге айтып баргыла да, силер ичпейсиңер мен билем. Ичкендерге айтып барасыңар. Эми тос айтса мындай айтыш керек. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, иманымдан ажыраш үчүн, адал терим менен тапкан акчамды арамга иштетиш үчүн, балдарыма жаман үлгү болуу үчүн,
Köçödө ayvan sыяктуу жатып калып, шымдарымды булгап коюу үчүн. Үйүмдө чоң проблема кылып, Алланын аршын титиреткен аялымды талак кылып ажырашыш үчүн. Ху деп иманы чыгарып ичсе жарашат анан. Мусулман арак ичпейт. Урматтуу мусулман бир турган. Мусулман бирөөдүн акын жебейт. Мусулман таразыдан алдабайт. Эми зина маселесиге. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zina кылган адам чочун бегана аялдар менен зина кылган иманы ажырап калат. Зина бул карыз. Билип койгула. Карыз деген бүгүн бирөөдөн Man yazni fi baytin bi alfay dirham yuzna fi baytihi bidun dirham deyt. Kim bir uyga barıp 2000 dirham menen 2000 rubl menen zina kılsa bilip koysun, anın uyunda besplatный zina bolat. Birөөdү karız kıldın mı? Kudaydan kork. Kızın, ejeň, ömür joldoşuň senin karzыңды төлөp kalbasın. Kolundan kelebe? Nikeng alıp üylön. Peygamberimiz ya ma'şaras şebab men istata'a minkumul ba'ata felyetezevvec ve men lem yastati' fa'aleyhi bis-savm fe innehu lehu wija' ev kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ma'şaras şebab deydi Peygamber. Ey jaşlar, menin ümmetimnin jaşları deydi. Karlarga aytkan jok. Men istata'a minkumul ba'ata felyetezevvec. Sizler kimiңер үйлөнүүгө кудуретиң жакса, финансылык жактан, моралдык жактан, физик жактан үйлөнүүгө жарайсыңбы? Үйлөн. Үйлөнүүгө жарабайсыңбы? Фалейхи бис-савм, анда орозо карма дейт. Фа иннаху лаху вижа, анын кармаган орозосу ага калкан дейт. Күнөөдөн тосот. Шок болсоң, ток болсоң шок болосуң да. Карзың ачып орозо тур, орозодо не болосуң? Орозодо сен ибадатта ушундай ибадатта болосуң, Аллах дайым сени менен. Кухняга барып жашынбайсың да. Туурабы? Орозо кармаган адам дайым Алла менен. Нафсыңды тыясың. Үйлөнө албасаң орозо карма. Анан зынаны ойлоп да койбо. Акырда 3 нерсе менен сөзүмдү аяктаймын. Урматтуу мусулман бир тууган, 3 сооп амал бар экен, кыяматта ал таразыга коюлбайт экен. Анын ажырыны чегин Аллахтан башка эч ким билбейт экен. Биринчиси. Wa man afa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kim бирөөдү кечирсе, кээде тарынып жүрөсүң да, мен контейнериме жакын келип алган, мен товарымды алып койгом. Kim бирөөдү кечирсе, кечиргенден wa aslaha араны оңдосо. Өзбек кыргыз тарынбай жок. Бири-бирибизди кечиребиз. Arаңды оңдойсың, fa ajruhu ala Allah. Анын ажыры Аллах үчүн дейт. Соону пайгамбар бербейт экен, периштелер бербейт экен, ажырын ким берет экен? Аллага таандык экен. Кандай сооп аларын ким билет экен? Аллах билет экен. Экинчи нерсе. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабырдуулар соон чексиз алат дейт. Сабыр кыл. Күнөөгө барба. Арамды жебе, ичпе. Ибадатта сабыр кыл. Чочун аялга карабай сабыр кыл. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар соон чексиз алат дейт. Сабырдуулун чеги жамаат намазын 27 эсе сооп алат экенсиң. Бир кайрымдылык кылсаң, Куран окусаң 10 эсе 10 сооп алат экенсиң. Кудай жолунда кайрымдылык медресеге, мечитке жардам берсең, Аллах Куранда масалул лазина юнфикуна амвалан фи сабилилlah камасали habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah жолунда бир кайрымдылык кылган адам bir dandı жерге ekкен сыяктуу bir dandan 7 баш чыгат, 7 башта 700дөн 700 дан берет. Allah bir soğuğunu 700 kıl verir eкен. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kalaganга andan da köbürөөк kıl verir. Wallahu wasi'un alim. Allah kenen danışman bilүүчү zat. Allah үчүн. Показуха эмес. Кегеле мана медресе курулуп атып тур, жардамыңды бер. Мечитке башка Аллах жолунда бер. Кыяматта аласың аны. Чексиз кылып. Сабырдуулар соон чексиз алат экен. Булардын соонун Аллах Куранда айткан менен, бирок сабырдын иннама юваффас сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабырдуулар соон чексиз алат дептир. Жаңы орозого байланыштуу келдим.
Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам хадисі құдсі: "Күллі амали ибн адам лах илля саум фа иннаху ли ва ана аджзи бих." Адамның барлық қылған амалы өзі үшін, оразасы мен үшін, оразаның сыйлығын мен берем дейді. Кім? Аллах берем дейді. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, акыркы сөзүм айтарым: бири-бириңди кечиргиле, араңарды оңдогула, сабырдуу болгула, ораза кармагыла, чексиз соопту Алладан алууду насип этсин. Амин.